Украин эл жомогу. Мектепке барган чал жөнүндө. Аудио жомогубуздун демөөрчүсү Рухеш ТВ каналынын өнөктөшү Зуля жеңил өнөр жай ишканасы. көркөм окуган Олжобай Шакир Жана Назгүл Бейшеке. Бечара бир чал болуптур. Бир курдай ал айыл башкармалыгына баратса, алдынан чычайган, чылым тиштеген мугалим жолугат. Чал күңкүлдөйт ага. Мурдуңду курт жегир десе. Сиз да чегип жүрбөңүз, деп чалга да чылым берет. Чал минтет. Айтчы Баатыр. Ушу сен мугалим болуп жүрбө. Чылымды мындай кымбатын кантип сатып аласың? А мен арзанына да жетпей жүрбөймүнбү? Себеби мен мектепте окуганмын, дейт мугалим. Чал өзүнчө баратып ойлонот. Мүмкүн мен эртең мектепке барасамбы? Эртеси мектеп босогосун аттайт. Сиз эмнеге келдиңиз? Окусамбы дедим эле мектебиңерден. Ой, сиз таптакыр кечикпедиңизби? Мейли анда жакшы болуптур. Жакшы калгыла. Чал эртеси таң атпай туруп мектепке эрте келет. Сизге эмне болду? Бүгүн эртерээк келдим. Кече таптакыр кеч келдиң дегениңерден. Мугалим күлөт. Сиз мени туура эмес түшүнүптүрсүз. Сизди окутууга эми таптакыр мүмкүн эмес. Анткени сиз картайбадыңызбы? Чын. Картайганым чын. Ошентип үйүнө кайтып баратып, жолдон баштык таап алат. Баштыктын ичин караса, акча толо. Чал кемпирдин ал акчага телегей тегиз жашап, экөө бир күнү чатакташа кетет. Чал кемпирин кежигеге бир муштайт. Ызалуу кемпир абышкасы бирөөнүн баштыгын таап алганын элге жайбыйыптыр. Чалды полицейлер сурак алып кууратат. Жоголгон баштыктын ээси да табылат. Чалды сотко сүйрөп барышат. Сот сурайт андан. Чал, акчаны таап алдың беле? Ооба, таап алганмын. Качан таап алдың эле? Мектепке барып жүргөндө да. Сот чалды тиктеп таң калат. Караса, жашы 70-тен ашкан. Акча жоготкон доочуга караса, анысы кечеге эле бала. Сот анан чечим чыгарат. Чечим мындай болуптур. Жоголгон акча чалдыкы. Себеби ал илгери мектепке барып жүргөндө таап алыптыр. Ошону менен жоголгон акчанын ээси чал болуп калыптыр. Кыргызчалаган О Шакир.